Manas жөнүндөгү ыр. Песня про Манаса. Манас жөнүндөгү ыр. Песня про Адилета. Адилет жөнүндөгү ыр. Любой адамдын атына, мисалы үчүн, ата жөнүндөгү ыр десектим. Песня про отца. Ата жөнүндөгү ыр. Ата тууралуу ыр. Про деген мына ушинтип колдонобуз. Андан кийин стихотворение. Стихотворение про Пушкина. Пушкин жөнүндөгү ыр. Стихотворение про президента. Президент жөнүндөгү ыр болуп, мына ушинтип кете берет. Стихотворение про президента деп. Демек, урматтуу достор, дагы бир жолу тыянак чыгарып коебуз. Тыянак чыгарабыз. Эгерде женский роддун алдына тагыраагы а тамгасы менен аяктаган сөздөрдөн мурда про предлогу келсе, мисалы үчүн про школу, демек этегин ага өзгөртөт экен. Про школу этегин а тамгасына, у тамгасы а тамгасы болсо у тамгага өзгөртөт. Тагыраагы у тамгасына өзгөртөт. Про школу, про Айзаду, про Нурзаду, про Гулзину деп, Гулзину деп. Эми жансыз болсо эч кандай окончание кошпойт деп айттык. Про университет. Экинчи түшүнүгүбүз, демек жансыз болсо эч кандай окончание кошпойт. Про университет, про базар, про Кыргызстан, итд, итп жана башка ушундай сыяктуулар. Эми жанду боло турган болсо, жанду мужской род боло турган болсо, а деген окончание кошот деп айттык. Про Александра, Александр жөнүндө, про Аладдина, Аладдин жөнүндө, про Владимира, Владимир жөнүндө, про Эрдогана, Эрдоган жөнүндө, про Путина, Путин жөнүндө, мисалы үчүн, про президента, президент жөнүндө, про Пушкина, Пушкин жөнүндө деп, мына ушинтип про дей турган болсок, про отца дей турган болсок, ата жөнүндө болуп кете берет. Демек, биз сиздер менен 3 түрдүүнү өттүк. Биринчиси женский род менен болсо этегин у кылат, жансыз болсо эч кандай окончание кошпойт. Ал эми мужской род жандуу боло турган болсо этегине а тамгасын кошот. Про Александра деген сыяктуу.